Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Мен бүгүн сиздерге грипптен 2 күндө кантип айыкса болорун айтып бермекчимин. Албетте толугу менен айыгып кете албайсыз, бирок көпчүлүк симптомдорду жоготуп, ишке болгон жөндөмдүүлүгүңүздү кайтарып алсаңыз болот. Сизден талап кылынчу биринчи нерсе үйдө болуу. Муну менен сиз ооруну башкаларга жуктуруп коюудан сактанасыз. Өзүңүздө дагы эртерээк айыгуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Эртеден кечке эчтеке жебегенге аракет кылыңыз. Ансыз деле тамак болгон табитиңиз болбойт. Ошол себептен өзүңүздү кыстабаңыз демекчимин. Анын ордуна лимон жесеңиз бул азык сизди эртерээк грипптен кутулууга жардам бере алат. Бир күндө 2 дана жесеңиз жетиштүү болот. Андан дагы сизге жакшы жардам бере ала турган нерсе бул албетте суу. 2 литрлик термоско кайнак суу демдеп алып, аны мүмкүн болушунча ысык боюнча көрпөнүн астында жатып тез ичип турушуңуз керек. Вирустук жана бактериялык инфекциялар тезирээк сыртка чыгып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк бересиз. Анан дагы сизге жакшы жардам бере ала турган нерсе бул алма уксузу. 1 стакан кайнак сууга 1 аш кашык кошосуз дагы 2 жолу бир күндө ичип коюшуңуз керек болот. Андан сырткары мүмкүн болушунча ширин нерселерди жебей, сүт азыктарын дагы жебей турушуңуз керек. Анткени бул азыктар ошол микробдордун негизги азыгы болуп эсептелинет. Андыктан аларды ушул нерселерден тосуп коюшуңуз керек. Албетте грипп болгондо көп симптомдор болот жана алардын баарына чыдоо мүмкүн эмес. Айрыкча сөөктөрүңүз, муундарыңыз ооруса, алардан мүмкүн болушунча кутулгуңуз келет. Андыктан сизге мелбек деген таблетканы сунуштайм. Бир күндө 1 эле таблетка ичсеңиз жетиштүү болот. 3 күн бирден ичип койсоңуз болот. Бул нерсе сизге ошол симптомдорду жоготууга гана шарт түзүп бере алат. Андан ары ичиштин кереги жок. Анан албетте дене табыңыз көтөрүлүшү мүмкүн. 38ден ашса гана парастамол ичип коюңуз. Болбосо ичиштин деле кереги жок. Грипптен айыгуунун жалпы схемасы ушундай. Башка сизден эч нерсе талап кылынбайт, эч кандай антибиотик дагы, вируска каршы дагы дарыларды ичпей эле коюңуз, алар сизге жардам бере албайт. Ушулар менен гана чектелсеңиз жана бир аз чыдап койсоңуз эле, албетте сизде айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот.